Кыргызстанда рубльдун курсу кайрадан 1 сомдон төмөн түшүп кетти. Учурга карата Орду калаанын акча алмаштыруучу жайлары жана коммерциялык банктар Россиялык валютаны 98 тыйынга сатып алып, кайра 1 сом 4 тыйынга сатышууда. Ал эми Улуттук банк расмий курсту 1 сом 1 тыйын деп орнотту. Эске салсак, өткөн эс алуу күндөрү дагы ушундай эле абал катталган. Эксперттер муну Россиядагы соңку окуяларга байланыштырышууда. Асман шаарын курууга акчасын салган инвесторлор мамлекет тарабынан өзгөчө коргоого алынат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 30-июнда Асман шаарынын курулушуна старт берүү иш-чарасында сөз сүйлөп жатып билдирди. Урматтуу инвесторлор, биздин өнөктөштөр мамлекеттин кепилдиги менен эч тынчсызданбастан ушул долбоорду ийгиликтүү ишке ашырууга максат коюп, курулуш иштерин ыкчам түрдө баштай берсеңиздер болот. Учурдагы бийлик сиздердин ишке эч кимди кийлигиштирбейбиз жана мамлекеттин кепилдигин толук камсыздайбыз. 2020 жылга чейин болуп келген жагымсыз көрүнүштөр боюнча баса белгилеп айта кетейин. Мамлекеттик органдардан болобу, күч түзүмдөрүнөн болобу же деструктивдүү элементтерден болобу келип болбогон шылтоо менен опузалап, ишке тоскоолдук кылып, акча талап кылууларына биз жол бербейбиз. Ошондой эле жергиликтүү бийлик же жергиликтүү элдин атынан бирөө жарым келип мыйзамсыз иштер менен тоскоолдук кылбайт деп убада беребиз. Кимде ким тоскоолдук кылса, аны менен жеке өзүм эсептешем. Биздин инвесторлорго карата андай чекилик иштердин чет эле билинсе, мыйзамсыз иш-аракеттерге баргандар өтө катуу жазаланат, деди өлкө башчысы. Белгилеп кетсек, Асман шаарын курууда өлкө казынасынан бир дагы тыйын коробой турганы, заманбап кала толугу менен инвесторлордун каражатына курулары айтылган. Ага биринчилерден болуп кореялык инвесторлор кызыктар болуп жатканы маалымдалган. 30-июнда Галактик космостук туристик компаниясы алгачкы коммерциялык рейсин жасады. Бул тууралуу аталган компаниянын ээси миллиардер Ричард Брэнсон Twitter баракчасында жарыялаган. Биринчи коммерциялык учуу болду. Бул тарыхый учур деп жазган Брэнсон. Маалыматка караганда, космостук кеме 80 чакырым бийиктикке көтөрүлгөн. Бул АКШ аскерлеринин аныктамасы боюнча космостун башталган чегем. Sky News басылмасы маалымдагандай, VCC Unity ракеталык учагынын бортунда 4 жүргүнчү болгон. Алар Италиянын аскердик аба күчтөрүнүн 2 улук офицери, Италиянын улуттук изилдөө кеңешинин инженери жана аларды коштоп жүргөн Virgin Galactic компаниясынын кызматкери. Ал эми компаниянын 2 учкучу ракеталык учактын штурвалында дагы 2 Spaceship ташуучу учакты башкарган. Ракеталык учактын кийинки учуусу 2023 жылдын август айында пландалууда. Андан кийин Галактик ай сайын учууну максат кылууда. Буга чейин компания келечектеги каттамдар үчүн 800гө жакын билет саткан. Анын 600гө жакыны 2005-2014 жылдар аралыгында $200,000 $250,000 чейинки баада сатылган. Кийинки жылдарда дагы 200 орун брондолгон. Алардын баасы $450,000 чейин болушу мүмкүн экени айтылууда. Бишкек чет элдиктердин жашоосу үчүн эң арзан шаарлардын бири экени Меркер эл аралык консалтинг компаниясынын изилдөөсүндө айтылды. Анда эң кымбат шаарлардын сап башында Гонконг турат, алдыңкы үчтүккө Сингапур жана Цюрих кирди. Ал эми арзан шаарлардын ичинде Бишкек 224-орунда турат. Мындан тышкары башка шаарлардын көрсөткүчтөрү төмөнкүдөй: Таллин 100-орун, Ереван 141-орун, Баку 177-орун, Минск 182-орун, Алматы 208-орун, Ташкент 218-орун, Душанбе 223-орун. Ага ылайык тизме турак жай баасы, транспорттук чыгымдар, тамак-аш, кийим-кече, тиричилик буюмдары жана көңүл ачуу сыяктуу ондогон факторлорду салыштыруунун негизинде түзүлгөн. Кыргызстанда 2024 жылдын 1-июнунан тарта полиэтилен баштыктарын сатуу жана колдонууга тыюу салынат. Жогорку кеңеш тиешелүү мыйзам долбоорду 3-окууда жактырды. Белгилеп кетсек, документ полимердик материалдардын ден соолукка жана айлана чөйрөгө зыяндуулугун азайтуу максатында иштелип чыккан. Бир жолку колдонулуучу баштыктардын ордуна биокутуларды колдонуу сунушталууда. Мыйзам президент кол койгондон кийин күчүнө кирмекчи. Кыргызстандын 5000ден ашык жарана Швеция, Франция жана Литвада иштөөгө мүмкүнчүлүк алышты. Жарандарды ишке орноштуруу борбору жеке компания менен келишим түзгөн. Бүгүнкү күндө курулуш адистерине жана жүк ташуучу унаалардын айдоочуларына арыз берилди. Ведомстводон билдиришкендей, жыл башынан бери жарандарды чет мамлекетке ишке орноштуруу борбору тарабынан 20 келишим жетишилип, 5000дей адам жумуш менен
камсыз болушту. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жегерде чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз до конца чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш. +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.